постоянно иштеп жүрөт да. Канча 1-2 жыл болуп калды комфорт плюста иштеп жүргөнүнө. Деп эле калып келесиз экенсиз. 1-2 жыл болуп калды. Ошодон бери иштеп жүрөт. А мен комфорт плюска мына бүгүн биринчи жолу чыгып атам да. Мен экономдо жүрүп эле сразу немеге секирип кеттим, бизнеске. Анан кайра экономго түшүп, кайра бизнеске чыгып ушинтип эле жүрөм да. Неме Качелияда элечи. А так комфорт плюста неме биринчи жолу чыгып атам. Ошого мындай сенден мындай кеңеш, кеп кеңеш мындай сурайын дегем да, как опытный мындай как опытный таксист катарычы. Мындай экономдо жүрүп мындай комфорт плюска чыгам дегендерге кандай совет бересиң? Достор, ассаламу алейкум. Так, бүгүн число 17 август, Кудай буйрса жумушка чыктым. Такен машинасы менен чыктым дос баламдын. Бунун жылы 2019, Kia Optima Comfort Plus'ка иштейт. Комплектациясы предмаксимальный, престиж комплектация. Азыр мен силерге бир сыра машинаны обзор кылып, анан кийин K+ менен жумушту баштайм. Кудай буйрса, бүгүнкү смена K+ болот. K+ жумуш кандай болуп атат? Ошол тууралуу сөз болот. Анда эмесе баштадык. Так. Бунун жылы 2019, пробеги 201 000. Комплектациясы предмаксимальный. Что у него? Бунун нези жакты мага, бунун немеси жакты. Литый дискалар 17 радиустагы. 17 же 18 бекен деп так көрөйүнчү. 17 экен, 17 өзүнүн заводской дискалары. Цветы белый жемчуг. Мене люк жок. Короче, GT Line менен салыштырганда только люк эле жок. Калган люктан и камера 360-тан бөлөк бардык нерсеси бар бунун. Состояниясы идеальный. Камера, задний вид пар, передний парктроник, задний парктроник, бесключевой доступ, старт-стоп, 4 сиденьясы тең кожаный. 4 сиденьясында тең мында подогрев пар, астыңкы сиденьясында обдув, анан немеси бар, памяти бар. Кудай буйрса, K+ жумуш кандай болот экен байкайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле Easy Drive такси паркына келип калдык. Бул жакта жаңы машиналар бар, бош машиналар аябай көп экен мунусунда. Camry, K5, силер каалаган, силер жактырган Comfort Plus машиналар бар экен. Бакыбайке, келип айтып берип коюңуз, условиясы жөнүндө, шарттары жөнүндө кандай машиналар бар? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бардык эле машиналар азыр данный момент наличие бар. Эконом класстар эртең менен жакшы состояниялары кетип калып атат. Эртең менен саат 10дон күндүзгү саат 2ге чейин. Желательно эртең менен саат 10до келип калыш керек, бул жакка байсыздар. Ошол жакка келип калса. Volkswagen Polo, Kia Rio, Solaris, дагы эмне? Skoda Rapid. Skoda Rapid'тер бизде механикалар эле. Экономдо жүргөндөр. Комфорт класстагылары Cherry Tiggo 4, Geely Emgrand, BLG X50. Coolray BLG X50 эко бир эле эмеспи? Алар. Сеналары боюнча айтканда 2300дөн 2600га чейин. Комфорт класстар. Комфорт класстагыларда. Комфорт плюстагылар 2400 рубльден 3200 рубльга чейин. Ал жерде дагы жылынан, состояниясынан, эми маркасынан дагы суммалары зависит каждыйнын. Эң арзаны Jack G7, эң кымбаты Camry. Эң кымбаты Camry да. Camry K5-дин сеналары бирдей эле, как болот. Jack G7-дер 2400 рубльден 7.0га бардыгы айтылган сеналар 7.0. Анан паркинг процент 3%. Буга чейин жаңы водительдерге накопительный депозит жок бердик эле. Азыр эгерде Яндексте 2 айдан ашык опыту жок болсо, 2 ай опыту жок болгон болсо, анда депозит накопительный коюлат. Коюлганда кантип 2000 рубль сразу төлөйт. 5000 рубль накопительный болот. Күнүнө 200 рубльдан. Ошол. Комментариясы барлар дагы карап атабыз. Накопительный депозит менен коюп атабыз. Всё. Экранда адрестерге келе бересиңер, телефон номерлерге чалып
салсаңар түшүндүрүп айтып берет. Бул жака келерге саат 10дон баштап эртең менен. Насчет Горбунова дагы биздин парк бар. Ал паркта дагы азыр өзүбүздүн инилер иштеп атат. Инилерибиз алар дагы уже бир паркты тартып кеткен ушунчалык аракет кылып атышат. Ал жакта дагы машиналар бар. Именно Комфорт Плюс дагы ал жакта көбүрөөк. Ошол үчүн кимде ким Комфорт Плюс Camry K5 издеп жаткан болсо, чалыңыздар, берем номерин. Мени жөнөттү деп барсаңар, ал жердеги жакшы машинаны тандап берет. Эгерде болсо мен өзүм дагы чалып айтып коем. Так, короче, достор, только Комфорт Плюс менен иштейин деп чечтим. Эконом комфортту өчүрдүм, линияга чыктым, линияга чыгып туруп могу Савеловский вокзал жакта турсам эле 3 заказ берди подряд. Үчөөнү тең отмена кылдым. Биринчисин отмена кылдым, эмне себептен? Анткени 4 остановкасы менен 1, 2, 3 4 остановкасы менен берип атат. Бул автобус место, бул Комфорт Плюс деген машина болот. Анан экинчи заказды отмена кылдым, 1.15 менен берди эле. Так, бул заказ экен. Үчүнчү заказды да отмена кылдым, 1.14 менен берди эле, Люберцага экен. Точка Б көрүнбөйт менкичи. Азыр 4-үнчү заказды берди, тоже 1.15 менен. Айла жок, алганга туура келди аргасынан. Эми бул клиентке баралы, кайсы жака барат болот экен көрөбүз азыр. Так. Уже опоздание болуп баштады. Негизи бирок коэффициент укмуш эле күйүп атат, бирок Комфорт Плюска ушундай аз коэффициент менен берет окшойт. Мен ойлоп аткам, бизнестегидей го депчи. Бул экономдун коэффициенттери көрүнө берет экен бул немегечи. Комфорт Плюскачы. А бизнесте болсо только бизнестин коэффициенти көрүнүп, эконом, Комфорт Плюстардыкы көрүнбөйт го. Бунуку андай эмес экен. Анда эмесе жумушту баштадык. Ийгилик каалап койго мага комментарийге жазып. Короче, центрге келип калдым, Питакач, биздин Питака. Азыр бул жерге. Ой, тетиги Кадыриштин машинасына барып келейинчи. Assalamu alaikum. Уктайын деп аткансыңбы? Сен уктап кеттиң го бүтөп? Мен ойлоп атпаймынбы сен тиги машинаңды мындай токтотуп коюп тиги кофеге кеткен окшойт депчи. Ачекейден 10 мүнөттө келем дедим, уктап кеттим. 10 мүнөттө эле келдим бирок. Өчө. Кана кагаз? Иә. Кагаз машинеде? Так, Кадыр досум, экөөбүз Питактан жолугуп калдык. Мен сени тартпайм. Иә. Мен сени тартпайм. Иә. Эмне болуп кетти? Жарындай бирден. Бир сатылды окшойт, а? Дрон болгон жок. Ошондой болду окшойт. Берип кой десем болбой атат, көз тийип кетпесин депчи. Бойдок балада өзүч үйлөнгөндөн кийин аны тартасың дейт. Мен негизи көп эле суроо бербейт болчумун да, будан сурайт болчумун. Бул постоянно иштеп жүрөт да. Канча 1-2 жыл болуп калды Комфорт Плюста иштеп жүргөнүнө. Деп эле калып келесиң. 1-2 жыл болуп калды. Ошодон бери иштеп жүрөт. А мен Комфорт Плюска мына бүгүн биринчи жолу чыгып атам да. Мен экономдо жүрүп эле сразу немеге секирип кеттим, бизнеске. Анан кайра экономго түшүп, кайра бизнеске чыгып ушинтип эле жүрөм да. Эме Качелияда элечи. А так Комфорт Плюстан эме биринчи жолу чыгып атам. Ошого мындай сенден мындай кеңеш, кеп кеңеш мындай сурайын дегем да, как опытный мындай как опытный таксист катарычы. Кадрдын сыртында кеп кеңештерди айтып берем. Мындай экономдо жүрүп мындай Комфорт Плюска чыгам дегендерге кандай совет бересиң айтчы. Жөн эле койчу. Айтып койчу. Тартпай эле. Эми мындай советиң мындай бекер эле го мындай. Бирок. Сен үчүн мындай бекер эле, бирок мындай көп мындай бизди көрүп аткан эконом айдап Комфорт Плюска чыгам дегендерге мындай жакшы неме бериши мүмкүн да, совет бериши мүмкүн. Өчүп калбады. Мына өчүп калды окшойт, сүйлөй берем. Өчүп калганды. Сүйлөй бер да кеш. Бас кофе ичели. Кофе алып бересиңби? Ушинтип сени алдабасам болбойбу? Сени алдайбыштан. Кандай болду жумуш? 12ден кийин канча иштедиң? Ойлойм. Базар жок. 4 4 иштеп бердиң, а 12ге чейинчи? Кайраткан. 12ге чейин канча болуптур? Кайраткан иштик.
12 чейин 9000 эле иштептерсиң, а? 9000, 10000, 9000, 7000, 9000, 14000. Жакшы, Кудайга шүгүр, көз тийбесин, түтүтү. Машина өзүңдүкүбү же арендабы? Жооп бербейм деп атпайбы, бул жооп бербейм деп атпайбы. Пестер келип калды машинага. Пестер келген жок. Бака туруп алганда мен качайын. Кофе ичелиби же, эмне кылалы? Мен качайын. Бир кофе жүрбөйсүң, бир кофе алып берейин. Эртең үйгө жетип, домойду басып заказ Наур алып. туттай калам. Дасятен. Анда пустой эле кетесиң же, заказ алып кетесиң азыр. Берсе берди, бербесе кеттим. Анда линияны күйгүз. Дасяна вообще деп болмаса келем. Омой, сенде активность 42 дейт го, ё-моё, мындай активность көрдүңөр, неме? Приоритет көрдүңөр биле мындай 42 деп турат. Ё-моё, базар жок сен. Кат экен сеники. Так, самозанятый партнер плюс 10 дейт, год выпуска автомобиля плюс 8, платина плюс 10, рейтинг 4.95 плюс 8, эксперт плюс 6 дейт. Омой, кат экенсиң сен, молодец. 46 менен жүрөм негизи. Самозанятый менен иштеп атасың ба? Неге Белес парк менен иштеп атасың? Ошону айтып койчу бир. Белес жок биякта. Акчам болмас. Паркта болсом. Самозанятый. Жок, башка парк. Бир да парк жок. Бир пара ултип салган. Белес парк менен эле иште да, Белес паркка кошулуп эле. Кошуп коеюн, а? Эй, тупец келип машинаңы алып кетет азыр. Кой, маяка жылдырайын, а, как раз кошой калды. Тупецден нарса. Таксинин стоянкасы как раз бошоп калды центрде. Таксини парковкасына токтотоюн. А то ДПС келип туруп алып кетпесин. Да, деп. Эми заказ күтөбүз, эми линияны күйгүзө берейин. Мында линияны күйгүзөйүн. Мына меники 24 активность. Мой активность дейм да, приоритет. На меники год выпуска автомобиля плюс 4, золото плюс 6, рейтинг выше 4.95-8, эксперт плюс 6 дейт. Меники мына самозанятый жок, анан бренд жок, анан заправка жок да. Домой канча мүнөт калыптыр? 29 мүнөт калыптыр. Что-то домой мен бербейт окшойт, азыр мындай эле заказ алып берейинчи. Короче, Джиги жаңы эле му турсам, тетиги бала келди эле, Внуково вилледжга чейин канча болот депчи, 3000 рубль болот десем, давай деди эле. Биякты карасам, бул жакта бизнес класс көргөзүп атат 2900 деп, комфорт плюс 2000 деп көргөзүп атат. Анан чота кайра келбейт окшойт деп ойлоп атам, келеби же келбейби депчи. 3000 деп айтып турдум, нормально го дейм, а, без таксометр, без комиссия элечи, 3000 чисто өзүңө калат дегендейчи. Кудай жол берсе, кайпайга түшпөй, аман эсен бөөдө кырсыктан алыс болуп барып калсаңчы. Кандай дейсиңер? Өзүңөрдүн оюңарды комментарийге жазып койгула, жигиттер. Кудай буйрса 3000ге кеттик Внуковага, мо Тверская 6 строение 1деги питактанчы. Дурайын тетиги немени карап атышат. Таксометрге кирип, таксометрге дейм да, Яндекс Го'го кирип карап атышат. Комфорт плюс канча экен, бизнес канча экен депчи. Азыр айтам го дейм бирдеке десе, это бизнес депчи. Вот смотрите, кожаные сиденья депчи. Как будто бизнесте жүрбөгөндөй элечи. Алар айтышат го дейм, тогда откройте нам дверь. Почему вы не в рубашке депчи. Билген адам болсо сразу эле түшүнөт да.
Мен айтам да, это бишкекский бизнес-класс депчи. Көрөлү азыр бул жакта туралы. Коэффициент нормальный күйүп атат, бирок центрдечи 3-5 менен күйүп атат. Шереметьевого алып кетсең, канчага алып кетет экенсиң азыр кирип көрөлүчү. Так, Нукуага мына Комфорт Плюс 1969 көргөзүп атат. Так, Шереметьевого көрөйүнчү, Терминал Б-га. Терминал Б-га тоже 2000 көргөзүп атат. Комфорт Плюс. Эконом 1700 көргөзүп атат. 200 рубль разница экен да, эконом менен Комфорт Плюстун разницасычы. Бизнес болсо 3300 көргөзүп атат. Шереметке чейин. Базы бирок экономдукундай эле экен, бираз эле кымбат болбосочу. Бирок пассажирлары аябай спокойный экен, жакшы экен. Лишний суроолорду бербейт. Адекватный адамдар чөт экен да, ошону жакты. Анан машинасы дагы жакшы да, мындай. Комфортный машина менен жүрөт экенсиң, көп чарчабай. Ошол. Азыр дагы иштеп до конца сменага чейин көрөлү. Менин оюм өзгөрөбү же өзгөрбөйбү байкайбыз. Да. Клявин, да? Да. Владимир Клявин, да. Какую песню? Любую. Ночь, чердачок, пепел. Так. Короче, любую, да? Ночь давайте. Ну пусть Ночь. песня «Пепел» будет, да. Но ночь тоже сейчас пишется идеально. Да, как раз мы ночью едем. Да. Капкара болгон каректериң ай, кирпектериң жылдыздарга бай, жүрөгүмдү жаралабы жай, мен башка сулууларга карабай, ай, сен меники болбой, багыма коңбой кетпе, мен жатамын ойго, батамын ойго кечке. Сагынычым сага дагы сезилеби, издеп мени нет жүрөгүм эзилеби, алгач сага барып түнү кечиндеги, ак сүйүмдү арнаганым эсиңдеби, сен меники болбой, багыма коңбой кетпе, мен жатамын ойго, батамын ойго. Ну, открыл, чтобы штраф не прилетел, а то пассажира нету, что-то долго жду, звоню, не берет. Вот только что сел, сейчас закрою багажник и... А то прилетит штраф 3000 рублей. Спасибо, до свидания. Так, достор. Мен жумушты аяктадым, 5 заказ кылдым, 5 заказ менен 4000 рубль иштептирмин. Где-то бир 4 саат, 5 саатта иштедим да, 4 саат иштедим го дейм муну. И көп заказдарым отмена болуп калды. Мындай на расслабоне, короче, на чили иштедим да. Плюс-минус экономдой эле болуп экен. Комфорт Плюстун заказдарычы. Бунун экономдон артыкчылыгы то, что машина комфортный, көп чарчабай, спокойно, уверенно айдайт экенсиң.
И экинчи плюсу то, что клиенттери, пассажирлар аябай адекватный адамдар түшөт экен да. Лишний суроо бербейт, отурат, жетесиң түшөт, ушундай. Көбүнчө ошондой экен. Мас болсо деле өзүн мындай спокойно алып, адекватно алып жүргөн адамдар экен да. И көбүнчө безналичный заказдар экен. Вот ошондой болду. Буюрса дагы алдыңкы видеолордо дагы ушул комфорт плюс менен иштеп, толук сменаны 12 саат иштеп да видео чыгарам, кудай буюрса. А так биринчи впечатление ошондой. Жакшы экен машинама. Оптиманы айдаган деле эмесмин муну көп мурда. Оптима жагып калды чото. Мындай памяти менен кейін. Памяти жакты, анан немелер да удобный экен, руль сиденьялар да көп чарчатпайт экен и аябай мягкий экен. Керио менен салыштырмалуу бир топ эле. Ошонусу жакты. Отмена болот. Комфорт плюстан Оптима көп отмена болот. Көбүнчө К5-ды и Камрини күтөт дейт. Андай деле байкаган жокмун. Бир деле заказым отмена болгон жок. Достор, мына азыр биз 5 бармакка чай ичкене келдик. Бизде ондай бир обслуживать этип атат. Эмне заказ бересиң? Өзүң да тартып кой да. Болай, эртерээк бир ойлонгончу. Пока менюну окуй элекмин, менюну берелек. Мындай 5 бармактын менюсу. Эмне жейсиң? Жылсыбек. Андан жакшы. Жылсыбек Сен эмне жейсиң? Азыр мына 5 бармакка келдим, не жеримди билбей атам. Метандардычы азыр менюну ачам. Тамактар турган жеринчи ачып туруп, көзүмдү жумам дагы. Кайсы тамакка колум тийсе, ошону жейм. Давай. Жок, кайра баш. Болбой калды. Мына маяктан эле тандайынчы анда. Мен мындай кылайын ошондо. Сен менюнун баарын жаттап алган эмессиңби? Жок, жаттаган эмесмин. Ачуу этпи. Ачуу этпи. Же оромобу. Ортосуна түшүп тур да. Ачуу эт. Жок, ачуу эт берерээк кызың. Ачуу эттин составында турасың. Жаки ачуу эт жейт. Сен эмне жейсиң? Ассорти на 4 персоны. Качан жейсиң ассортини? 1 миллион точно, 1 миллион болмоксуң го дейм. План сотовос, как заработать миллион? Бизнес-план. Бизнес-план. Мечты, мне да койчу. Айдаганын бешечки ышкырыгын таш жарат деп койчу эле. Ошондой.